Баланын жаны ата-энесине келие жатканда, анын сезими тунук сүйүүгө умтулуп келет. Энесинин ичине киргенден тартып, ал эненин эмоцияларынан көз каранды. Эне ыйлайт, бирөө менен урушат. Келишпестиктер, адилетсиздик, мыкаачылык, банкрот, оору, жакынынан айрылуу да ушуга окшогон жашоодогу көйгөйлөр болбой койбойт. Ага кошумча негизги эмоцияларды жубайы берет. Бүгүнкү күндөгү болуп жаткан көйгөйлөрүбүздүн 95% өзөгү ошондогу эле атасы менен энесинин ортосундагы мамилелердин эмоционалдык абалына жараша подсознаниеге жазылып калган. Болгону андан аркы жашоо ошол 7 жашка чейинки программанын эле аткарылышы. Анан 14 жаштан ары өспүрүм кезде ошол аң сезимге жазылып калган программалардын негизинде андан аркы жашоосун улантат. Адам баласы 80%ке чейин суудан турган үчүн денеси эс тутумуна ар кандай программаларды жаза берет. Ошондуктан кыргызда көңүл гүлдөй назик деп бекеринен айтылбаса керек.